Учкун айылынын тургуну Шааркүл Ахматова таза суу көйгөйү чечилип, күнүмдүк оокат бир топ жеңилдегенин айтууда. Мурда кожойке 5 чакырым жолду басып, суу ташып келчү. Азыр үйүнүн короосунан таза суу чыгып, суу ташымай деген түйшүктөн арылган. Булактан алчубуз, водопровод чыккан Куланак жактан алып келчүбүз, Өйдө жактан, ошол кийин кайсы жерден алып алсак, ошол жерге барып алчубуз да. Азыр болсо эми жакшы болуп калды, Кудай буйрса мына. Өкмөтүбүз эл жалпылап акча тыйыныбызды чогултуп, жуко өзү башчы болуп, суубуз жакшы чыгып, мына мынтип эшигибиздин алдына чейин суу келип калды. Сууну чыгарып койчу. Нарын район Учкун айылына таза суу негизи 2005-жылы тартылган. Бирок жабдыктардын толук иштебей калганы айылдын көпчүлүк бөлүгүнө суу жетпей маселе жаратчу. Көйгөй элдин көкөйүнө тийип, ар бири 10 000 сомдон чыгарып, кара жумушун бөлүшүп жасап, таза сууну чыгарып алышты. Бул эми күч биз деле область боюнча Нарын областында ушу таза суу көйгөйү чечилбеген 42 айыл болсо, ошонун ичинде экинчи айылында биз баягы очередибиз дагы экинчиде турганбыз. Анан эми мамлекет Кудай буйрса качан куруп берет. Ага чейин эл өз күчүбүз менен морекей эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына жок дегенде өзүбүзгө өзүбүз айылыбызга бир белек кылалык деп, анан өзүбүз ушу быйыл чогулуп баштаганбыз. Анан Кудай буйрса толук бүтүү алдында турабыз. Жумуштар май айында башталган. Курулушту урууга бөлүнүп, 3 ай дегенде бүтүп суу киргизилди. Айыл эли жалпы 4 миллион сомдон ашык акча чогултушуп, керектүү материалдар алынып келинди. Адистердин айтымында карапайым калк 17 миллион сомдук таза суу долбоорун өз күчтөрү менен 2 эсеге арзан жасап алышты. Эми баягы элдин биримдиги, элдин ынтымагы менен ушинтип суубуз чыгып, элдин өзүнүн каражатын чөнтөгүнөн акча чогултуп, ошол ынтымагы менен ушул суубуз чыгып атат да. Мына эми каждый үй өз үйүнө кирип атабыз да, мына. Душ-буш салып, мурун эми мындай суу жок болчу да, эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ошо элдин ынтымагы менен ушинтип суубуз чыгып атат. Ар бир түтүндөн 10 000 сомдон жогултканбыз да. Ынтымакта буюрса Аллага шүгүр. Суу чыгып калды мынтип, ар бир үйдөн чыгып атат да. Жакшы эле болуп калды, мына мынтип стройкалар жүрүп атат. Мурда суу деген азап болчу да. Машинасы барлар, машина менен тиги эме бөлөк айылдан алып келчү. Кыйын эле болчу да. Үйгө келсең суу жок. Айылдыктардын мындай демилгеси дагы уланып, кийинки долбоор элеттин инфра түзүмүн жакшыртууга багытталмакчы. Эсенбек Сталбек уулу, Нурбек Рахманов, Өлкөдеми, Нарын району.